Сиздерми окуучулар, бүгүнкү видеода биз Canva Pro деген бар. Сону тегин пайдалануу керегин айтам. Каналга тиркелип алып, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сосын достарыңызга бөлүшөсүздөр. Міне не бир bingo.com деген сайт бар. Сол сайтты я комментарий калтырам, описание я болмаса Telegram каналга салам, я болмаса описание жөнүндө де комментарийден ала аласыздар. Осуну. Сосын бизде киргенден кийин, міне bingo.com деген сайт бар эмеспи? Сога киргенден кийин, міне осундай чыгат. Facebook, Twitter, Instagram деп кете берет да. Міне төменге міне download деп тур. Осы download дегенде басасыз. Азыр шыксын. Міне шыкты. Осундай турат. Міне hit here деп тур. Міне get here деп тур. Міне get here деп тур. Осы hit here дегенде бассаңыздар чыгат. Get here деп бастым, шыкпады. Get here дедим, міне баскандан кийин похоже, у вас недоступна дейт. Команда mail класс своего текущего 500 вернуться на домашний дейсиздер. Mail жадыйлы. Осылай киргенден кийин сизде де чыгат. Менде міне бар. Wireless synthesis class деген бар. Сол менде бар да, мен кеше иштеп алгам. Осылай кылып. Mail жадыл деген hit here деген бассаңыздар, бирден чыгат несі. Аны өчүрүп тастап, get here деп бассаңыздар чыга берет. Бир басасыз, эки басасыз, сөйтүп чыга берет. Осы менен аякталды. Canva Pro'ну калай алатынын осы менен аякталды. Сау болуңуздар.